Эми үйрөнүш керек. Мисалы, азыр бардыгыбыз сырткы келбетин айтып жамандаган менен даватчылардан үйрөнүш керек. Алар үйрөнгөнүн башкаларга жеткизип атат. Азыр мына жаштарга бир суроо берейин. Форумдан көп нерсе үйрөндүк, аябай таасирлендик дедик. Кимиңиздер барып бирөөлөргө айтып бердиңиздер? Досторуңуздаргабы, жакындарыңыздарга, телефон менен бирөөгө кеп мына ошондой болуп атат. Форумдан форумга, конференциядан конференцияга, акциядан акцияга, флешмобтон флешмобко чейин иштей жашай турган болсок жөн эле, анда иш алдыга кетпейт. Мисалы, жүзүмө түкүрмө мекендештик деген акция болуп атпайбы? Анын максаты ошондой. Бир жолу акция өтөт, андан кийин адамдарга тапшырылат, бул көчө сеники, бул көчө сеники, бул базар сеники. Күн сайын алдыңан чыккандарга эскерт. Түкүрбө, бирок жакшы сөз менен урушуп кетпе, талашып кетпе. Бир сөз бар, бирөөнүн адебин оңдойм деп атып, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген маселе бар да. Анткени күн сайын эскертмесең адам өспөйт деген да. Илгери ушундай кылган адамдар болгон экен, эгерде бирөө жарым келип туруп, кемчилигин айтып койсо айтышканда, чоң рахмат, аркамдан чаян келип чаккан чакты мойнумдан байкатпай, сен мага эскертип койдуң деп. Ошон үчүн күн сайын билгендерди, көргөндөрдү жеткизип туруп, мына бул чоң аманат. Анан мен жаштарга канча да бир аз улураакмын, эки көйнөктү мурдараак жыртканмын, ошон үчүн силерге бир кеңеш берейин. Күчтүү мамлекет бул атом бомбасы бар мамлекет эмес. Күчтүү мамлекет бул ракетасы күчтүү же болбосо авиациясы күчтүү мамлекет эмес. Советтер Союзу ушундай күчтүү болчу, бирок жок болуп кетпеди. Күчтүү мамлекет бир адамдардын жүрөктөрү бириккен мамлекет. Мурда бизде кландык бөлүнүү бар эле, регионалдык бөлүнүү бар болчу, таптык бөлүнүү бар болчу. Азыр идеологиялык бөлүнүү болот. Байкап атасыңарбы? Сен батышчыл, сен чыгышчыл, сен динчил, сен улутчул деп. Адам бир эле мезгилде батышчыл, анан динчил, анан улутчул болсо болбойбу? Мисалы, Манас эпосун окуйм, Калпакчан жүрөм, комуз ойнойм, мен улутчул болуп калган жокмун го. Ошол эле мезгилде Америкада окуганмын, Дюманы окуйм, Майн Ридди аябай жакшы көрөм. Мен америкачыл болуп калдымбы, батышчыл болуп калдымбы? Намаз окуганын баары деле араб боло бербейт. Арабтарга динди керек болсо биздикилер үйрөткөн. Аль-Бухари бизден чыккан, Тирмизи бизден чыккан, Алёши бизден чыккан, Саракчи бизден чыккан, Ибн Сина бизден чыккан. Ошон үчүн дин бул арабтардык эмес, ким кармаса ошону оку. Үчөөнү айкалыштырып, руханий жактан жетилген, физикалык жактан жетилген, интеллектуалдык жактан жетилген инсан болсо болбойбу? Ошон үчүн сиздердин ар бир иш-чараңыздар адамдардын адебин оңдошко, жүрөктөрүн бириктиришке багытталсын. Эгерде жүрөктөр бириксе, Кыргызстан өтө күчтүү мамлекет болот.